Ыйык Рамазан айынын акыркы күндөрү Элим Барсымгы коомдук кайрымдуулук фонду Талаш шаардык ардагерлер кеңешинин мүчөлөрүнө ооз ачыруу иш-чарасын өткөрүштү. Буга чейин аталган фонд демөөрчү ишкерлердин колдоосу менен аз камсыз үй бүлөлөргө азык-түлүктөн орозо баштыкчаларын да таркатып келген. Элим Барсымгы коомдук кайрымдуулук фонду Рамазан айынын акыркы күндөрүндө ардагерлер кеңешинин мүчөсүндөгү 100 ардагерлерди, аксакалдарды ооз ачтырып атабыз. Жалпылай алып караганда фонд Рамазан айында бир айдын ичинде 1000ге жакын адамга ифтар ооз ачырды. Ошондой эле 400дөн ашык адамга орозо пакеттерин сунду. Жаштарга акыл насаат айтып, карыялык нарк насили менен үлгү болгон аксакалдуу аталар, ак элечек апалар бул күнү түгөл келишип, уюштуруучуларга ак баталарын беришти. Ар жылы ыйык Рамазан айында уюштурулуп келген бул иш-чарага ыраазычылыгын айтышты. Элим Барсымгы деген коомдук уюмду бирикме экен. Аксакалдарды сыйласа жакшы да. Аксакалдар баягы көч башы дейт, аксакалдар эл башы дейт. Аксакалдар улуу сөз айтып, улуу тилек айтып, улуу бата берген экен. Мына Талаш жеринде, Талаш жеринин касиеттүү жерде, Талаш шаарында аксакалдардын баарын чакырып оозун ачып атат. Ошол жааматка, ошо Элим Барсымгы деген жааматка ыраазычылык айтабыз айланайын. Дайыма элибиз ынтымактуу болойлук, биримдиктүү болойлу. Дайыма аксакалдар астыркы көчтө жүрөйлүк. Аксакалдар дайыма оңдуу сүйлөп жүрөйлү, ооматка жалгап жүрөйлү, касиетке улап жүрөйлү, жаштардын келечекке бир багыт берип түздөп жараткандан тилейлик. Быйылкы орозо айы бүтүп баратат. Орозо айтыңар менен айланайын. Орозо айыңар кут болсун айланайын. Баарыбызга кабыл болсун ушул. Элим Барсымгы коомдук бирикмеси биздин Талаш шаардык ардагерлер кеңешинин жааматтын бардыгын чакырып ооз ачтырып атат. Бизден бүгүнкү ооз ачууга 95 ардагер катышып атат. Жылда ушинтип бизди сыйлап, чакырып, ушинтип чайын берип, соопчулук иш кылып атышат. Кудай таалам ошо балдарга эч жамандык көрбөсүн, жакшылыкка каалап кетебиз. Ушул аксакалдардын ооз ачырып аткан күнүн соот ийсин, орозонун күнүндө. Айт майрамыбыз болот. Айт майрамда куттуу болсун, эл журтта тынчтык, аманчылык болсун. Белгилей кетсек, Элим Барсымгы коомдук кайрымдуулук фонду аяктап бараткан орозо айында 1000ден ашуун адамга ооз ачырып, 400дөн ашуун аз камсыз үй бүлөлөргө азык-түлүктөн жардам көрсөткөн. Норузбек Шабданбек уулу, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары.